Саламатсыздарбы, урматтуу Улуттук банктын социалдык баракчаларынын катталуучулары, өзүңүздөр угуп билип жүргөндөй эле кийинки кездерде телефон чалуу аркылуу жарандардын ишенимине кирип, алардын акчаларын алдап алып аткан учурлар кездешүүдө. Ушунун негизинде жарандар Улуттук банкка кайрылып, кеп кеңеш сурап, алдамчылардын тузагына түшүп калбаш үчүн эмнелерди билүү керек деген суроолор менен кайрылышууда. Жарандардын суроолорун, көптөгөн суроолорун эске алып, бүгүн Улуттук банктын керектөөчүлөрүнүн укугун коргоо боюнча бөлүмүнүн башчысы Мирсудин Исаев менен маектешүүнү туура таптык. Саламатсызбы, Мирсудин? Саламатсызбы. Финансылык алдамчылар алдоонун кандай ыкмаларын колдонуп жатышат? Эмнегедир адамдар ошолорго ишенип, кандайдыр бир сөздөргө берилип кетип аткан себеби эмнеде? Рахмат сурооңузга. Негизинен жалпысынан санариптешүү, интернеттин жашообузга кеңири таркашынан банктык кызматтарда өнүгүп, ошо мобилдик тиркеме, интернет аркылуу төлөм жүргүзүү же кандайдыр бир кызмат алуулар убагындабыз. Анан ошол себептен бул жетишкендиктердин ары жагында кандайдыр бир чакырыктар жана тобокелдиктер бар экен. Ошол тобокелдиктер, ошол чакырыктарды кара ниеттүү ошо шылуундар колдонуп аткан маал болуп жатат. Айрыкча кандай жолдор бар ошо шылуундардын? Акыркы убакта телефон чалуулар аркылуу ошо биздин жарандарга, ошо финансы кызматтар менен колдонгондор, мобилдик тиркемелери бар жарандарга чалышып, өзүнүн финансы кредиттик уюмдун өкүлү катары тааныштырып, аны болсо ошол эсебиндеги тиркемесинде кандайдыр бир маалымат агып кетти же болбосо кандайдыр онлайн кредит сизге таризделди деп, ошондой жалган маалымат менен жарандардын эсебинен акчаны которуп кетүү ыкмалары колдонууда. Эми андан тышкары буга чейин деле билсеңиздер, телефон чалуу аркылуу кандайдыр бир коркутуу, үркүтүү болуп, мен сенин тууганыңмын, мен тиги жол кырсыгына кабылдым, ошол себептен акчага жардам бер деп, ушундай кандайдыр бир ыкмалар аркылуу жарандарды алдап жаткан учурлар кездешип жатат. Эгерде жаран алдамчылардын курмандыгы болуп калган болсо, ал кийинки кадамы кандай болуш керек? Эң биринчиден, эгер жаран өзүнүн ошо алдамчылардын торуна түштүм деп эсептесе, биринчи кезекте ошо финансы кредиттик уюмга чалып туруп, баардык эсептерине бөгөт коюш керек. Анткени жеке маалыматтар ошо шылуундардын колуна түшкөндөн кийин ал эсебиңизден, тиркемеңизден акчаларды агып кетиши толук ыктымал. Ошол себептен бөгөт койдуруш керек финансы кредиттик уюмга. Андан кийин сөзсүз түрдө тиги укук коргоо органдарына арыз жазыш керек. Ушул аталган маселе боюнча Улуттук банктын коммерциялык банктар, укук коргоо органдары менен кандайдыр бир өз ара байланышы барбы? Болсо, кандай иш алып барышууда? Бул маселе эми жалпысынан эле Улуттук банкты кооптондурат. Себебинен биздин жарандардын акча каражаты, ошо биздин жарандар ошо шылуундардын колунда кандайдыр бир терс кесепетин көрүп, терс көрүнүштөр болуп жатат. Ошол себептен Улуттук банк өз кезегинде ыйгарым укугунда көрсөтүлгөн иштерди жүргүзүүдө. Бул укуктук актыларды кайра карап, кандайдыр бир жаңы талаптарды киргизип, финансы кредиттик уюмдарга атайын ошо тапшырмаларды берип, өз кезегинде Улуттук банк ошо кеңири коомго маалымат жеткизип, биздин жарандардын сак болушуна кандайдыр бир ошо маалыматтык кампанияларды жүргүзүүдө. Өз кезегинде башка мамлекеттик органдар менен сөзсүз түрдө өзүбүздүн иштерибизди жүргүзүп жатабыз. Ал боюнча ой алмашып, пикир алмашып, кандайдыр бир чечимдерге келишүү боюнча иштер жүргүзүлүүдө. Сөзүбүздүн соңунда айтып кетсеңиз, алдамчылардын курмандыгы болбош үчүн жарандар эмнелерди билиш керек? Биз биринчи кезекте баарыбыз финансылык жактан сабаттуу болушубуз керек. Анан санариптагы сабаттуулукту жогорулатыш керек. Анткени биз айрыкча жарандар, негизги керектөөчүлөр, биз кандайдыр бир кызмат менен колдонгондо финансы кредиттик уюмдан биз шарттарын айрык учурларда окубай, таанышпай эле макул боло беребиз. Ошол себептен биринчи кеңеш ар дайым финансы кредиттик уюм тараптан берилип аткан маалыматтар менен толук таанышып, анан кол коюуга чакырабыз. Андан кийин дагы ошо
кызматты колдонуп атканда ар дайым сиздерге ошо билдирмелер келет, кандайдыр бир маалыматтар келет, ошо тиркемеңизге, электрондук дарегиңизге. Ошол себептен ошол маалыматта толугу менен таанышыңыздар, эч качан жөн эле жаап салбай, ошол маалыматтарды бериш керек. Анткени ошол маалыматтарда финансы кыртуу уюмдар сизге ошо маалымат берет, кандай шылымдардын кандай ыкмалары болуп жатат. Ошону мындай эгер сактансаң сактайт деген сөз бар. Ошол себептен сак болушубуз керек и ар дайым билимибизди жогорулатышыбыз керек. Анан жанакы айтып кеткендей, биринчи маалымат Улуттук банк жарандар менен иштебейт, жарандарга чалбайт. Күбөлүктөрүн дагы эч качан эч кимге жибербейт, көрсөтпөйт. Финансы кыртуу уюмдарды эле текшере алабыз. Ошол себептен эч качан силер бирөө Улуттук банктамын деп өзүнүн күбөлүгүн көрсөтө турган болсо, ага ишенбеңиздер. Ошол эң негизги кеңештер азыркы болуп аткан ошо шылымдарга карата. Маанилүү маек куруп бергениңиз үчүн чоң рахмат. Саламатта болуңуз. Урматтуу Улуттук банктын социалдык баракчаларын колдонуучулар, эсиңиздерге салсак, биз бүгүн алдамчылардын тузагына түшүп калбоонун жолдору тууралуу маек курдук. Бизде конокто Улуттук банктын керектөөчүлөрүнүн укугун коргоо боюнча бөлүмдүн башчысы Мирсудин Исаев болду. Кийинки жолугушууга чейин саламатта болуңуздар.